Индиянын түндүгүндөгү окуучуларды ташып бараткан автобус кырсыкка учурап, кеминде 30 киши каза тапты. Алардын 27си 12 жашка толо элек балдар. Reuters агенттиги ооруканага жеткирилген 20 баланын абалы оор экенин жазды. Кырсык 9 апрелде Индиянын Хамчал, Прашет провинциясында Шимла шаарынан 325 чакырым алыста болгон. Автобус Гималай тоолорунун Кангра аймагында 90 метрдик анга ала салып кирип кеткен. Кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Күбөлөр айдоочу катты ылдамдыкта баратканын, унааны башкара албай калганын айтышты. Индия жол кырсыгы көп болгон өлкөлөрдүн катарына кирет. Анын айынан бул өлкөдө жыл сайын 135 миңдей киши каза болот, деп жазат Азаттык Чекит.org. Жаңылыктарды жана ошондой эле кызыктуу видеороликтерди биздин каналдан гана көрүңүз. Каналга жазылганды унутпаңыздар.